Түз эфирде күндеме маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы. Аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам, саламатсыздарбы? Алгач көрсөтүүдөн кыскача анонс. Башкы прокуратура ишкерлерге мыйзамсыз айып пул салган 25 салык кызматкерин жазалады. Уланак ГЭСи Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун бекемдөөчү ири долбоор. ГЭСтин курулушу аяктаса, нарында суга жертин аянты да кеңейет. Баш калаанын 8 көчөсүндө жүрүп жаткан оңдоп түзөө иштери качан аяктайт? Жаңы салынып жаткан жолдор унаа тыгынын чечеби? Ала Бука районунда чегарачылар үчүн кызматтык батирлердин курулушу башталды. Турак жай комплекси 3 блоктон туруп, 30 батирлүү болот. Баткен областында өткөн Өрөкзар поэзиясы эл аралык фестивалдын ыры сынагында калыстар тобунун жогорку баасына татыганы үчүн акын Максат Жаңгазыев баш байгеге ээ болду. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп Сагынбек Абдумуталип дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган бөлүмдү буга чейин Муратбек Азымбакиев жетектеп келген. Ал башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген түшүндүрмө менен кызматтан бошотулганы белгилүү болду. Сагынбек Абдумуталип дипломат, бир нече жыл миграциялык саясат жаатында жоопкерчиликтүү кызматтарды аркалаган. Тагыраагы жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлигинде кайрылма жана этникалык кыргыздар боюнча бөлүмдө. Тышкы иштер министрлигинде тышкы миграция бөлүмүн жетектеген. Мындан сырткары Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинде кеңешчи болгон Муратбек Азымбакиев президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүн 2022 жылы май айынан бери жетектеп келген. Нарын областында курулуп жаткан Куланак ГЭСи өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоодо жана аймактын экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү роль ойнойт. 2025 жылдын аягында ишке киргизилиши пландалган Куланак ГЭСи 100 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Бул долбоор Нарын облусунун энергетика дефицитин жоюуга жана Кыргызстандын Борбор Азиядагы энергетикалык рыноктогу позициясын бекемдөөгө багытталган. Кыргызстандын энергетика тармагында жаңы дем берүүчү ири долбоорлордун бири бул Куланак ГЭСинин курулушу. Анын курулушу бүгүнкү күндө дээрлик 40%га чукулдап калганы көрүнүп турат. Мында жалпысынан 4 агрегат орнотулат. Алардын ар бири 25 киловатт-саат өндүрүп, жалпы 100 киловатт-саат саатына өндүрүү болжолдонууда. Куланак айылынын жанында жайгашкан бул ГЭС 485 гектар аянт ээлеп, долбоордун жалпы наркы 118 миллион долларды түзөт. Куланак ГЭСинин курулушу Нарын облусундагы энергетикалык дефицитти жоюуга багытталган. Бүгүнкү күндө бул аймакта кубаттуулугу 40 мегаватт болгон бир гана ГЭС иштеп жатат. Жаңы ГЭСтин ишке кириши менен аймактагы электр энергиясына болгон муктаждык толук кандуу камсыздалат. Азыр биз мына головной узел деп коет, Куланак ГЭСтин суу тосмо суу алчу бөлүмүндө азыркы кезде бизде водосброс курулуп атат. Водосбросубуз сопрягающий устой деп коет. Аныбыз 90%га жакындап калды. Суу тосмо дамбасын деп коет. Аны отсыпкага даярданып атабыз. Куланак ГЭСи Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун бекемдөөчү, аймактык өнүгүүнү стимулдаштыруучу жана экологиялык жактан таза энергия булагы болгон ири долбоор. Анын алкагында аймактагы сугат жерлерди кеңейтүүгө мүмкүндүк түзөт. Учурдагы 4650 гектар сугат аянты 7205 гектарга чейин көбөйөт. Бул айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана жергиликтүү тургундардын жашоо деңгээлин жогорулатууга шарт түзөт. 4 агрегат коюлат. Бул 100 мегаваттык ГЭС курулуп атат бул жерде. Бүгүнкү күндө мына моуну артыбызда турган целлофан менен жабылып турган отсасывающий труба деп коет. Ошол трубалар уже компания алып келип коюп кетип, азыр мына июль айында 2 агрегатын алып келип коебуз деп атат. Анан сентябрь айында Кудай буйрса дагы 2 агрегатын койсо, ошентип уже мындайча айтканда суу келип, ошо сууну барасы айлантып, электр энергияны чыгарып бергенге анан подстанциясы да иш жүрүп атат. Азыр өзүңөр көрдүңөр. Платинанын
бийиктиги 30-36 метрге жетет. Ошонун дагы азыр бетонный жумуштарын көрүп атасыңар. Анан азыр биз ошону жээктеп келдик, деривационный каналды көрдүңөр. Ошонун баары азыр казылып, тазаланып, астына гидроизоляция коюп туруп, анан үстү бетондолуп, анан ошол деривационный канал менен ошол суу барып, мындайча айтканда агрегатка түшөт. ГЭСтин ишке кириши менен өлкөнүн энергетикалык коопсуздугу күчөйт. Андан тышкары жүздөгөн жаранга жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү калк үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Бизде өзүңөр билесиңер, ар бир жерде кажерде ГЭС курулса, ошонун мыйзамдын чегинде Кудай буйрса 1% чыккан электр энергиянын баарын, если 100 мегаватт чыкса, значит 1 мегаватты ошол регионго калат. Мисалы үчүн ошону электр энергияны улуттук электр тармактары сатып алат. Ошонун чыккан электр энергиянын акчасын кайра ушул регионго которуп берет. Бул жерде жумуш орундары пайда болот. Эгерде мисалы үчүн өзүңөр көрдүңөр, азыр 21 мегаваттык чакан ГЭСте 20дан 30га чейин адам иштейт деп атса, 100 мегаваттык ошону көбөйтүп койгула 5ке. Ошондо бул жерде 150-200 кишиден кем адам иштебейт. Куланак ГЭСи Нарын дарыясынын боюндагы Куланак айылына жакын жерде курулуп жатат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери тездик менен жүрүп, жалпы 600дөй жаран эмгектенип жатат. Ал эми алардын санын жакынкы күндөрү 1200гө жеткирүү пландалууда. Ал эми курулуш иштери толугу менен 2026-жылдын соңуна болжолдонуп жатат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Нарын облусу. Ысык-Көл облусунда жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдүн сейрек түрлөрүн коргоого багытталган Ак Илберс экологиялык коридору түзүлдү. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары министрлиги билдирди. Маалыматта айтылгандай, аталган коридор жалпы аянты 792 000 гектардан ашкан Хан Теңире жаратылыш паркын, Сары Чат, Ээр Таш жана Нарын коруктары менен бирге бир нече корголоочу жаратылыш объекттерин бириктирет. Коридор популяцияларды сактоо жана экосистемаларды, анын ичинде сейрек кездешкен түрлөрдү коргоо максатында түзүлгөн. Коридордун аймагында өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды интродукциялоо, химикаттарды пайдалануу, радиоактивдүү калдыктарды көмүү сыяктуу экосистемага терс таасирин тийгизе турган ар кандай аракеттерди кылууга катуу чектөөлөр киргизилген. Ошону менен бирге жапайы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган илимий изилдөөлөргө, мыйзамга ылайык токойду пайдаланууга, токой өсүмдүктөрүн отургузууга жана жаныбарлардын айрым түрлөрүнүн санын жөнгө салуу иш-чараларына уруксат берилген. Бүгүн 18 апрелде Кочкор Ата шаарында Кыргыз нефтегаз ишканасынын акционерлеринин жалпы жылдык жыйыны болуп өттү. Ага мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин өкүлдөрү, мекеменин директорлор кеңешинин мүчөлөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өндүрүштүк мекеменин жетекчилиги жана акционерлер катышты. Маалым болгондой, чогулуштун жүрүшүндө башкармалыктын төрагасынын өткөн жыл ичи аткарган жумуштарынын жыйынтыгы кабыл алынып, 2025-жылга карата бюджет иш пландар бекитилди. Кыргыз нефтегаздын башкармалыгынын башчысы Нургазы Нишановдун айтымында өткөн 2024-жылы план боюнча 45 320 погондук метр бургулоо ниеттелген. Иш жүзүндө 51 986 погондук метр бургуланды жана 28 жаңы скважина бургуланган. Анын ичинде 25 мунай жана 3 газ скважинасы бар. Мындан сырткары Кыргыз футбол биримдигинин көрсөтмөсү менен Кочкор Ата шаарындагы нефтче стадиону толук реконструкциялоодон өтүп, заманбап шарттары жаратылды. Ага удай эле Базар Коргон районунун Арстанбап айылындагы Зорка балдар лагериндеги заманбап 6 коттедж курулду. Сөз болуп жаткан ишкана 2024-жылды жакшы киреше менен аяктаган. Консолидацияланган таза киреше 2 миллиард 854 миллион сомду түзгөн. Кыргыз нефтегаз ишканасы былтыр мамлекеттик бюджетке 1 миллиард 720 миллион сом төлөгөн. 2024-жылы 25 миллион куб жаратылыш газын өндүрүү пландалган болсо, иш жүзүндө 28 миллион 200 миң куб газ өндүрүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу өсүү темпи 103% түздү. Капиталдык салымдар 2024-жылы жалпысынан 2 миллиард 286 миллион сом капиталдык салымдар өздөштүрүлдү. Бул каражаттар эксплуатациялык бурголоо жана чалгындоо жумуштарына, газ өндүрүүгө, жабдууларды сатып алууга, капиталдык курулуштарга, долбоорлук сметалык документтерге, рекультивациялык төлөмдөргө, имараттарды жана курулмаларды капиталдык оңдоо жумуштарына жумшалды.
Башкы прокуратура ишкерлерге мыйзамсыз айып пул салган 25 салык кызматкери жазаланганын билдирди. Маалымат айтылгандай, Башкы прокуратура салык кызматынын, ошондой эле Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймактык салык органдарынын ишмердүүлүгүн текшерген. Жыйынтыгында салык инспекторлору ишкерлерге 5000 сомдон 13000 сомго чейин өлчөмдүү айып пулдарды мыйзамсыз түрдө салышкандыгы белгилүү болгон. Прокуратура мыйзам боюнча бул бузуулар үчүн жазалоо чарасы катары айып салуу эмес, эскертүү гана каралганын билдирди. Мындан улам мыйзамсыз чыгарылган токтомдору жокко чыгарылып, 25 салык кызматкерге ар бирине 10 000 сом өлчөмүндө айып пул салынган. Кыргызстанда бетен толук жаап жүргөн, ошондон улам аны ким экени аныкталбаган адамдар мамлекеттик жана муниципалдык имараттарга, мекемелерге киргизилбейт. Бул талапты бузган учурда айып пул салынат. Бул тууралуу 18 апрелде президентке караштуу Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин кызматкерлери Бишкек шаарынын 1-Май районунда жүзүн жаап жүргөн адамдарга байланыштуу түшүндүрүү иштери боюнча жыйын учурунда айтты. Ага мамлекеттик жана муниципалдык органдардын кадр иштери боюнча түзүмдүк бөлүктөрдүн өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана дин кызматкерлери катышты. Жыйында кишилерге мыйзамдын талаптарын туура жана түшүнүктүү жеткирүү жолдору да талкууланды. Президент Садыр Жапаров быйыл январь айында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелери жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул документке ылайык үймөй кыдырып даават айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сом айып пул салынат. Бишкекте жарандын 17 автоунаасын алдап алып, андан кийин сатып жиберүүгө шектелип 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматта айтылгандай, милицияга жабырлануучу кайрылып, шектүү анын Honda Fit үлгүсүндөгү 17 унаасын ижарага берем деген шылтоо менен алып, андан кийин аларды сатып жиберип, из жашырып кеткен. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4-бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөөнүн натыйжасында 26 жаштагы шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга камалды. Учурда сатылып кеткен унааларды кайсы жерлерде экенин аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Бишкек шаарында 33 жаштагы жаран турак үйдөн жалпы суммасы 1 454 000 сомду түзгөн акча жана алтындарды уурдоого шектелип кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, 30 декабрь күнү милицияга жаран арыз менен кайрылып, Чыңгыз Айтматов дарегинде жайгашкан үйүнө белгисиз адамдар кирип, акча каражаттарын жана алтын буюмдарын уурдап кетишкенин билдирген. Натыйжада келтирилген чыгымдын суммасы 1 454 000 сомду түзгөн. Ыкчам тергөөнүн жыйынтыгында мурда уурулук фактысы менен соттолгон 33 жаштагы шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө уланууда. Эки миң 25 жылы Борбор калаада 4 жаңы жол пайда болот. Андан сырткары бир нече көчө оңдоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу жабылды. Учурда Бишкекте жол куруу жумуштары кызуу жүрүүдө. Деген менен буга чейин жол тыгынынан арыла албай келген Борбор калаада жолдордун жабылышы менен пробка көйгөйү күчөп, кала тургундарынын нааразычылыктарын жаратууда. Март айынан тарта Борбор калаада оңдоп түзөө иштерине байланыштуу бир катар көчөлөр жабылды. Учурда Жаш гвардия бульварынын бир бөлүгү, Чүй проспектисинен Рыскулов көчөсүнө чейинки жолдун батыш тарабы, ошондой эле Юнус Алиев көчөсүнөн Жукеев Пудовкина көчөсүнө чейинки бөлүгү, жалпы 8 көчөдө оңдоо жумуштары башталган. 8 көчөнүн узундугу 15 км 800 метр. Бул азыркы учурдагы биз турган көчө бул Жаш гвардия бульвары, Бөкөнбаев көчөсүнөн баштап Жаш гвардия бульвары ылдый карай бараттагы Жибек жолуна чейинки 2 бети тең жазалат. Көчөнүн туурасы 9 метр 40 сантиметр. Эки тараптуу тең жазалып, ошону менен бирге бордюрлардын баары жаңыртылып, эки жак тең реабилитация болуп атат. Былтыркы жылдан бизге баягы өзүбүзгө тажрыйба болуп калды. Эми былтыркы кеткен кемчиликтерди азыр быйылкы жылы оңдоп,
түзөп бүт баарын жасап келатабыз. Буга чейин мамлекет башчы Бишкекте автоунаа жолдоруна байланышкан долбоорлорду ишке ашырууга 4,5 миллиард сом жана таштандыларды иргөө системасын өнүктүрүүгө 100 миллион сом бөлгөн. Ага ылайык 2025 жылга жалпы узундугу 42 чакырымды түзгөн 8 негизги жолду комплекстүү реконструкциялоо пландаштырылса, Манас аэропортуна баруучу жолдо да оңдоо иштери жүргүзүлөт. Андан сырткары 4 жаңы автожол курулуп, анын ичинде Жибек жолу проспектиси сыяктуу жол жана Аламүдүн дарыясынан өтүүчү 3 көпүрө салынат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, мына чубалгылардын баары мамычаларда чубалып илинип турчу, мунун баарын жер алдын өткөзөбүз. Мына аялдамага атайын чөнтөкчө жасап, автобустар кайрылып кеткенге ылайыктуу кылып жасап атабыз. Ошону менен бирдикте мына тротуарларда кошо жасалат. Ирригацияга арыктар мынакей көрүп атасыздар. Мунун баарын комплексно иштеп, чогуу баарын жасап кеткен атабыз. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп тургандай мынакей снос болуп аткан объектлер дагы турат. Бир мынау жерде эле көрүнүп турган жерде баардык иштердин жүрүп жатканы көрүнүп турат. Бунун баары президенттин фондунан, стаб фонддон бөлүнүп келген акча, ошонун акчанын негизинде жасалып атат. Республикалык бюджеттен президент бөлүп берген жана 4,5 миллиардтан бөлүнгөн акча. Азыркы тапта ички жолдорду оңдоо жумуштары кызуу уланууда. Ар бир көчөгө тийиштүү техникалар менен жумушчу топтор тартылып, асфальт төшөөнүн алгачкы этаптары жүрүүдө. Бизде 1 километр 400 метрге пландалган. Буюрса ошону басып баратабыз. Азыр бул жерде иштеп аткан техникалардан бир 5-6 техника иштейт. Ошо хобаларыбыз өзүнчө бар. Ал заводко барып келип иштегендер. Азыр өзүңүздөрдө көрүп аткандардай мына катоктор, пневмокаток, лигонг катоктор жакшы тебелеп асфальтты. Жумушчулардан бар бир 30-40 бала иштеп атышат. Деген менен акыркы жылдары Бишкекте жол тыгыны негизги көйгөйлөрдүн бирине айланган. Кала тургундары эртели кеч сааттап жол тыгынында калганын айтып даттанып келишет. Эми мынтип жолдорду туш тарабынан жабып, жапырт оңдоо иштерин баштап алышы кайрадан нааразычылыктарды күчөткөн. Этап менен жасап алмакта чындап айтчы. Антпесе пробка аябай көп болуп атпайбы? Кирип чыгыш өтө оор болуп атат да. Этап менен кылса болмок. Кеңейген менен автоунааларда башка дагы өтө көбөйүп кетти да. Азыр сезон эс алуучу сезонда жакында болот, башка нерсе болот. Келип көрген коноктор да болот да ар жактан бул жактан. Ошондой мен ойлойм, этап менен деле кылса болмок. Жаз келип, ремонт иштери башталгандыгына жараша, бүт жерде эле бир эле күндө бардыгын жаап салбай, ирети менен кылып, бир көчөнү жапсаң, бир көчөнү ачып коюп, анан элге шарт түзүп коюш керек. Алдын ала элге шарт түзүп, алдын ала элге жарыялап, элге дагы тоскоол болуш керек да. Ошол эле убакта жолдор да салыныш керек, көбөйүш керек. Анан бул бизде бир 30 жылдан бери эле бир эле нерсе болуп атат да, баягы жыртылган тешикти эле жамап коюп эле, баягы шымды жамаганда жамап коюп атат. Жамаганы менен ал шым жаңырбайт да, ошон үчүн жаңы жолдорду салыш керек да. Жылдан бери келген эл мэрдин баары метро салбайт да, бардыгы эле көп кабаттуу үй салат. Көп кабаттуу үй салганда буларга бирге бир пайда түшөт да, ошону бизнес кылып алган да. Белгилей кетсек, Шабдан Баатыр көчөсүнүн Курманжан Даткадан Лермонтов көчөсүнө чейинки бөлүгүн реконструкциялоо 25 апрелде жасалып баштап, 10 июнда аяктайт. Ал эми Ахунбаев көчөсүнүн 7 апрелден Жукеев Пудовкинге чейинки бөлүгү 25 июндан башталып 25 сентябрда аяктайт. 25 мартта башталган Жибек жолу проспектисинин Курманжан Даткадан Лермонтовго чейинки бөлүгү 6 июнга чейин оңдолот. Ошондой эле 20 апрелден тарта Чүй проспектисинен Салиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жылуулук тармактарын оңдоо иштерине байланыштуу унаа кыймылы чектелери кошумчаланды. Деген менен баш калаага бир эмес экинчи ирет мэр болуп келген Айбек Жунушалиевдин ишмердүүлүгү Бишкектеги тыгынга байланыштуу коомчулуктун эле эмес, жогорку кеңештин депутаттарынын да сынына кабылып келет. Анткени анын бул кызматка киришип жаткандагы башкы убадаларынын бири Бишкектеги тыгынды азайтуу, таштанды көйгөйүн чечүү болчу. Анын алкагында бул көйгөйдү жөнгө салам деп шаарда дээрлик баардык кичи автобус, троллейбустар алынып, алардын ордун автобустар басты. Андан сырткары Борбордогу 44 мектепте сабак 7:30-да, жогорку окуу жайларда саат 10-до башталмай болгон. Бирок калаада жол тыгыны азайгандын ордуна тескерисинче күнү-түнү пробка маселеси күчөгөн айтылууда. Пробки все обещали. С самого начала, как только вы приступили к должности, вам об этом говорили. Проблемы одни и те же, мы их знаем. Почему они возникли, мы тоже знаем. Но мы не видим ни одного решения вопроса. Если вы не справляетесь с этим
своими полномочиями. Может, стоит тогда передать кому, кто сможет это исполнить? Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал регион, Бишкек. Жалал-Абадта алгачкы перинаталдык борбор быйыл ишке берилет. Ал 100 орунга ылайыкталып, эне баланын саламаттыгына керектүү заманбап шарттар жана медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Бул быйыл 31 август эгемендик күнүнө карата пайдаланууга бериле турган имараттардын бири гана. Андан сырткары облустук жана шаардык бийликтин административдик имараты, бир канча спорттук жайлардан жана башка жаңы объекттердин расмий ачылыштары болоору пландалууда. Ушул тапта бардык объекттердин курулуштары дээрлик жарымынан көп аяктап, кызуу иш жүрүп жатат. Жеринен кабарчыбыз таанышып кайтты. Быйыл 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Жалал-Абадта бир канча имараттардын пайдаланууга берилүүсү пландалган. Анын бири дал ушул облустук администрациянын жана шаардык мэриянын имараты болмокчу. Ушул тапта курулуш иштери кызуу жүрүп жаткандыгы, ошондой эле курулуштун дээрлик жарымынан көбү бүтүп калганы айтылууда. Азыркы учурда курулуш иштери негизинен 60% соңуна чыгып калды десек болот. Өзүңүздөр көргөндөй сырткы фасад жумуштары азыркы учурда жакшы кетип атат. Фасаддын негизи көркүн ачка мисалы үчүн айнектин каркастары азыркы күндө толук орнотулуп бүттү. Азыркы учурда мына алдыңкы объектибиздин өзгөчөлөнгөн аркасы бар. Аркасынын каркастары азыркы учурда орнотулуп атат. Андан тышкары мына благоустройство боюнча фонтан иштери бүгүнкү күндө бетон иштери бүгүн башталат. Гидравлический жумуштары аяктап калды фонтандыкы. Жаңы курулуп жаткан административдик имаратта чакан жана чоң жыйындар залдары, экспо борборлору камтылып, алдына борбордук аянт жана эс алуучу аллеялар салынмакчы. Азыркы учурда жумуштун ички тарабына өтсөк, чистовой жумуштар уже, отделочный жумуштар башталды. Баягы вентиляция, кондиционирование деген сеттер бар, алар уже бүттү бүгүнкү күндө. Андан тышкары слаботочный система деп коет, видеонаблюдение, интернет-сеть, спецсвязь, окшогон слаботочкалар бар да, алардын кабелдери азыркы учурда тартылып бүттү толугунан. Өзүңүздөр көргөндөй ушу отделочный жумуштар азыркы учурда кетип атат. Жалал-Абадтагы жападан жалгыз көркөм сүрөт жатак мектеби дагы жаңы имараттуу болгону турат. Мурда авариялык абалга кептелген мектептин ордуна 3 кабаттуу имарат салынууда. Маалым болгондо имарат 4 бөлүктөн туруп, жатакана, окуу кааналары заман талабына жараша бүткөрүлмөкчү. Биздин А блогунда аркабызда турган блокто бетон конструкция жумуштарын аяктап, кышкыноо жумуштарына толугу менен бүтүрдүк. Ал ичине кирсек, электромонтаж жумуштары да бүтүп, шыбак жумуштарын кылып атабыз азыркы учурда. Ал эми сыртында болсо фасад жумуштары кетүүдө. Ал эми Б блогубузга келсек, Б блогубуздун бетон конструкциясы бүтүп, ал эми кышкыноо жумуштарына 2-чи кабатка келип калдык дээрлик. Бул толугу менен 10-15 күндө Б блогубуздун конструкцияларын толугу менен аяктап калабыз. Ал эми Б блогдун сыртта жумуштары пока улан элек. Эртең кышкыноо жумуштарын бүткөндөн кийин толугу менен дээрлик баштайбыз. Быйыл перинаталдык борбордун имараты дагы пайдаланууга берилмекчи. Эне баланын саламаттыгына керектелүүчү шарттар жана заманбап медициналык аппараттар менен камсыз болоору айтылды. Ушул тапта курулуш иштеринин дээрлик 70%га жакыны аяктаган. Үстүккө турган бригадалар азыр абделке родмонт тартып, бүт бардык эмелерди тегиздеп, дубалдарды тегиздеп, сырдагы даярдап жатышат азыр бардыгы. Ondan keyin biz bu operasyonu bulakты бүткөндөн кийин, ondan бул жагында палаталар бар. Атайын, ошо палаталардын бүт бардыгын мына ушундай кылып туруп, отделка кылып бүтүрүп, анан кийин биринчи этажга түшөбүз. Биринчи этажда азыр электромонтажный иштер аяктап баратат. Быйыл эгемендиктин 34 жылдыгы президенттин катышуусунда Жалал-Абадта белгиленери мерчемделген. Бул күндү утурлай 30дай объект пайдаланууга берилери маалым болду. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, регион.
Алабука районунда чегарачылар үчүн кызматтык батирлердин курулушу башталды. Чегарачылар үчүн салынып башталган турак жай комплекси 3 блоктон туруп 30 батирлүү болот. Аталган курулуш Алабука районундагы Баймак автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун аскер кызматкерлери үчүн курулуп жатат. Турак жай ушул жылдын аягында бүткөрүлүп пайдаланууга берилери маалымдалды. Капсула салуу аземине катышкан облустук бийлик өкүлдөрү бул аракет кызматкерлердин жоопкерчиликтүү жана талыкпаган эмгегин баалоо менен иштөө шартын жакшыртууга болгон камылга экенин айтышты. Алабука районунда чегара кызматкерлери үчүн кызматтык батирлердин курулушу башталды. Акыркы жылдары чегарага чеп болгон кызматкерлер үчүн шарттар жакшырууда. Кызматтык үйлөр Алабука районундагы Баймак автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун аскер кызматкерлери үчүн курулуп жатат. Чегарачылар үчүн салынып башталган турак-жай комплекси 3 блоктон туруп 30 батирлүү болот. Анын капсуласына катышкан облустук бийлик өкүлдөрү бул аракет кызматкерлердин жоопкерчиликтүү жана талыкпаган эмгегин баалоо менен иштөө шартын жакшыртууга болгон камылга экенин айтып өтүштү. Жаңы кызматтык үйлөр чегарачыларыбыздын үй бүлөсү менен бирге бейпил жашоосуна өбөлгө болот деген ишеничтебиз. Бул жөн гана турак-жай эмес. Бул мамлекетибиздин коопсуздугун камсыз кыла турган кызматкерлерге болгон камкордуктун, урмат сыйдын жана ырасыктын белгиси десек болот. Жалпы чегарачылар кызматкерлерин биздин сагынысы болсун деп кичинекей мына казарма куруп берип атабыз. Ушунда эле мына буюрса мен поручение бердим. Ушул 30 үй бүлө экен, ушу Баймактын кызматкерлери ушул 30 үй бүлө ошол жака толугу менен жылдын аягына чейин бүтсүн деп мына тапшырма берип атабыз. Бул мамлекеттик акча эмес, мындай ушу спонсордук акча болот. Курулушу башталган батир Алабука районунун Ызар айылында жайгашып, жергиликтүү ишкер тарабынан каржыланууда. Жалпы бөлүнгөн аянты 50 сотук жер Алабука айыл өкмөтүнүн Ызар айылында жайгашкан ал жер. Бул бардык шарттарды ошо биз Баймак автожол көзөмөлдөө өткөрүү аскер пунктуна шарт түзүү аземинде болуп аткан. Чегарачыларга түзүлүп жаткан шарттар жергиликтүү тургундардын коопсуздугун арттырууга өөлгө түзөт дейт мындагылар. Бул только чегарачылар үчүн эмес, даже биз үчүн дагы, биздин элибиз үчүн, жаштар үчүн дагы чоң бул жетишкен десек болот. Баягы тынч жашашат, тынч болот. Бизди ушундай бизди коргогон мамлекетибиздин алдында биздин чегарачыларыбыз бар дегендей ойдо болушат. Курулуш иштери ушул жылдын соңуна чейин бүткөрүү пландалган. Эске салсак, Алабука району Өзбекстан Республикасынын Наманган облусундагы 4 район менен чектешет. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, регион. Бүгүн Акылман президенттик лицейине кабыл алуунун биринчи туру башталды. Бул тууралуу аталган лицейдин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Азирет Асанов билдирди. Анын айтымында окуучуларды лицейге кабыл алуу 3 турдан турат. Биринчи, экинчи тур бул тест Акылман Еду KG сайты аркылуу онлайн тестирлөө. Ал эми 3-чү тур ар бир облуста жеринен өткөрүлө турчу офлайн тестирлөө менен өтөт. Биринчи тур 18-19 апрель күндөрү онлайн форматта. Экинчи тур 23-24 апрель күндөрү онлайн форматта. Ал эми 3-чү тур 1 майдан 8 майга ар бир облуста жеринен өткөрүлөт. Жыйынтыгында 3 этаптан баарынан тең ийгиликтүү өткөн эң алдыңкы 72 окуучу лицейге 7-класска кабыл алынат, деди ал. Кыргызстандыктар жеңиш терезелери эл аралык акциясына катышууга чакырык алды. Бул тууралуу Бишкектеги Русский дом билдирди. Иш-чара улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган, катышуу үчүн жеңиштин 80 жылдыгына арналган сүрөт тартасыз. Сүрөттү үйүңүздүн терезесине тартылышы шарт. Терезеңизде сүрөткө тартып, Окна Победы Кыргызстан, волонтеры Победы Кыргызстан хэштегтери менен соц тармакка чыгарасыз. Акцияга кыргызстандыктар жаш курагына жана кесибине карабастан катыша алат. Сүрөттөрдү каалаган терезеге тартууга болот.
Баткен областында өткөн Өрүкзар поэзиясы эл аралык фестивалынын ыр-сынагында Калыстар тобунун жогорку баасына татыган үчүн акын Максат Жаңгазыев баш байгеге ээ болду. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, биринчи орунга Гүлүмкан Исаева, экинчи орунга Махабат Касейенова, ал эми үчүнчү орунга Букалча Маматали кызы менен Жибек Сапар кызы татыды. Беш өтен Курбаналы Сабыров атындагы адабий сыйлыктын лауреаты болушту. Өрүкзар поэзиясы эл аралык фестивалы Лейлек районунда 16 апрелде башталган. Ыр-сынакка 40 жашка чейинки акындар катышты. Быйыл бул фестивалдын өтүп жатканына 35 жыл болду. Аны белгилүү кыргыз акыны Абдилат Доров негиздеп, жыл сайын өзгөлтүксүз уюштурулуп келет. Быйылкы иш-чарага коңшу мамлекеттерден да акындар жана маданий ишмерлер катышты. 20 апрелде түнкүсүн жана эртең менен өлкөнүн түндүк областарында үшүк жүрүшү күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Гидромет маалымдады. Маалыматка ылайык чүй жана таластын дыйканчылык аймактарында абанын табы -2 градуска чейин түшөт. Ал эми Ысык көл жана Нарын областарында дыйканчылык аймактарында -1, -3 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүшү мүмкүн. Бул үшүк жемиш бактарынын гүлдөрүнө, бүчүрлөрүнө жана мөмө байлай баштаган жер жемиштерге олуттуу зыян келтириши ыктымал. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Апта соңуна даярдалган күндөмө маалыматтык программасы мына ошолор менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Алдыдагы салуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.